Каракол шаарында 2017 жылдан бери Химая аттуу аялдарга жардам берүү борбору иштеп келет. Анын алкагында жакында кир жуучу үй ачылган. Андагы түшкөн каражат толугу менен Химая үйүнө берилет. Тиешелүү жуучу техникалар USAID долбоорунан алынган. Бул профессионалдык машинкалар менен жууркан жана башка ушул сыяктуу чоң нерселерди 300 сомдон жуушат. Чогулган каражатка бул жерге кичинекей 3 машинка алып орнотуп, ага кийимдерди 150 сомдон жууйбуз деген жана башка пландары бар экен. Жана бизде швейный цех бар го, ана кондитерский. Бир холодильник менен ошока биздин продукцияны жасайды, социалдык магазин. Айтылган кондитердик цех Химая үйүндө жайгашкан. Анда кыз-келиндер ар кандай таттууларды жасап сатышат. Биз глютеновый нан чыгара баштадык. Анан биз муниципалдык социалдык заказдан утуп алганбыз. Ошо ишинде жазганбыз именно швейный 2 машинка деп, анан бир печ деп. Ушул печти алып берди. Ал эми Химая үйүндөгү аялдардын дагы бир киреше булагын түзүүчү бул тигүүчү цех. Бул машинкаларды экөөнү мэриядан жана муниципалдык социалдык заказ деп өтүп келет. Зомбулукка каршы иштер боюнча алганбыз. Калган тигүүчү машиналарды өз каражаттарына алышыптыр. Ал эми бул сайма-сайчу машинаны оңдогонго тетик табылбай жатат дейт. Биз бияктан деген колон өрчүлүктөн тышкары шейшептерди анан кызга сеп деп заказ алып тигип баштап атабыз жаңыдан. Колон өрчүлүк болгондо эмне биз деген баягы натуральный кийизден мындай панолорду жасап атабыз. Анан тапочкаларды жасадык азыр жаңы. Аяктын тапочкасы да биздики, саймасы да колдун саймасы, машина колдонбойбуз да. Анан бүт бар ошо колдун колон өрчүлүк деп жасап атабыз. Анан биз айына 2 жолу мастер-класс өтөбүз. Жанакындай ошондой турмушунан неме болгон келиндерге дагы кызыгып ушул өнөрдү аркалап кетем деген адамдарга дагы аларга да мастер-класс өтүп, алар эмнеге кызыгат, биз ошолорду үйрөтүп атабыз. Өткөн буга чейин да мастер-класстарды өттүк. Аларга биз тапочканын кескенин, анан тиккенди үйрөттүк. Анан кийинки мастер-класстарыбызда бул шарфты, анан панону, андан тышкары жанакындай оңой бычып, фартук, юбка ошолорду тиккенди, бычып тиккенди анан үйрөтөбүз. Бул Химая үйүндөгү 6 соттук жерге зомбулукка кабыл болуп барар жери жок аялдарга 2 кабаттуу жатакана сыяктуу социалдык үй куруу пландап жатабыз дейт. Чолпон Мурзалиева, ТРК Волна, Иссык Куля.